Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар, республикалык штабтын пресс борборунда пандемия шартында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Кыргызстандын аймагында коронавирус инфекциясынын жайылышына жол бербөө боюнча аткарган жана аткарып жаткан иштери тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин статс катчысы Мамбетов Азамат Муратович маалымат берет. Брифингди түзүүдөн ЛТР, КТРК, Ала-Тоо 24, Пирамида, 5 канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан жана Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР жана Биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Анда эмесе Азамат Муратович, сөз сизде. Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине ушу пандемияга каршы күрөштө дагы өзүнүн чоң ролун бүгүнкү күндө аткарып атат десек болот. Эң негизги коюлган тапшырмалар өзгөчө кырдаалдар министрлигине бул болсо жерлердеги обсервация анан госпитализация пункттарын даярдоо, аларды койко-месталар менен камсыз кылуу, дезинфекция иштерин байма-бай жүргүзүү, ооруларга ошо госпитализациядагы обсервацияда жаткан биздин ооруларыбызга андан сырткары ошо жерде кызмат кылып аткан биздин медперсоналдардын баарына тең 3 маал ысык тамак берүү боюнча иштерди алып барат. Андан сырткары өзүнүн функциясына ылайык чет мамлекеттерге жана же болбосо чет мамлекеттерден келип аткан гуманитардык жардамдарды кабыл алуу, же болбосо ошолорду жеткизип берүү иш-чараларын байма-бай аткарып келет. Ошонун негизинде ар бир пунктка кыска токтолуп кете турган болсок, стационарлык пункттарды ачуу боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлиги жергиликтүү бийликтер менен биргеликте бүгүнкү күндө 22.247 койко орунду тиешелүү жабдыктар менен камсыздап даярдады. Жалпы бүгүнкү күндө госпиталдык орундар 9.599, күндүзгү стационардык орундар болсо 12.340, түнкү стационардык орундар 308. Анын ичинен өзүңүздөргө маалым болгондой, Манас эл аралык аэропортунун транзиттик жүк ташуучу борборунун аймагындагы Мурдагы Ганси авиа базасы Семетей госпитализация пунктунда 1302 орундук даярдалган. Ушу Гансиге кичине токтоло кете турган болсок, бүгүнкү күндө социалдык тармактарда ар кандай сөздөр жүрүп атат. Ошонун негизинен бүгүнкү күндө Гансиде жанакы 1302 орундан башка дагы 50 орундук реанимациялык орундар даярдалды да. Бүгүнкү күндө ушу Ганси Семетей госпиталдык пунктунда 152 кислороддук концентратор, СИПАП дем алдыруучу аппараты 50 дана, ИВЛ кислороддук аппараты 2 дана, Бобров аппараты 22 дана, андан сырткары 8 кубка толтурулган суюутулган кислород менен камсыздоо боюнча иш алып барылды да. Мунун негизинде бүгүнкү күндө 2 корпуска толугу менен жанакындай болгон 2 кубтук кислород толтурулуп, бүгүнкү күндө ошо суюутулган кислород берип атат. Жеринде маалыматтарга караганда ушу суюутулган кислороддун сапаты бүгүнкү күндө баягы биздин ооруган жарандарга баягы оң таасирин берип атат деп алынып атат да. Андан сырткары ошо реанимациялык пункттарга дагы 27 точкага ушундай болгон түтүкчөлөр орнотулду. Жалпы жолу менен ошо кислород менен камсыз болгон реанимациядагы биздин жарандарыбызга ылайыкталган 54 орун бүгүнкү күндө даярдалды. Бүгүнкү күндө ошо жеринде алып барып аткан 188 адам медициналык адам бүгүнкү күндө жаткырылды. Алардын 11 өтө оор абалда, орто оор абалда, ал эми 18 адам болсо бүгүнкү күндө жеңил абалда деп бааланууда. Жеринде 173 медициналык кызматкери, 62си врачтар, 111 болсо медайымдар кызмат көрсөтүп келет. Азыркы күндө бош орундардын саны 462. Ошондуктан урматтуу биздин жарандарыбыз аякта толук шарт менен камсыздалган. Бүгүнкү күндө эгерде шаарда орун болбогола турган болсо, же болбосо эч коркпостон ошо Семетей госпитализация пунктуна барса болот, кабыл алынат. Андан сырткары бүгүнкү күндө ошо дезинфекциялоо иш-чараларын өкмөттүн буйругунун негизинде жүргүзүлүп келет. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө 10 миллиондон ашык имараттардын ичи, 45 миллиондон погонный метрден имараттын сырты, андан сырткары жолдорду 56
миллион погондук метрде жолдорду дезинфекциялап, бүгүнкү күндө өзгөчө кылдалдар министрлиги иш алып барышты. Мындан сырткары ошо жерлерде ысык тамак менен камсыз кылуу боюнча дагы маалымат бере кете турган болсок, обсервация жана госпитализациядагы жаткан 29.187 жаранга бүгүнкү күндө 676.844 порция тамак берилди. Буга кеткен чыгымдын саны бүгүнкү күндө 34.306.400 сомду түзүп атат да. Ошондо деген ар бир порция бүгүнкү күндө 50 сомдон 100 сомго чейин болуп атат. Андан сырткары ушул жерлерде дагы мындан сырткары дагы медициналык кызматкерлерди 3909 ошо медициналык кызматкерлерине ысык тамак берилүүдө, Ички иштер министрлигинин 310 кызматкерине, өзгөчө кылдалдар министрлигинин 331 кызматкерлерине бүгүнкү күндө ысык тамак берилүүдө да. Жалпы бүгүнкү күндө ошо Ош, Жалал Абад, Баткен болгон эле негизи областтарда, эки шаарыбызда бүгүнкү күндө бул иштер байма-бай алып барылып атат. Финансылык каржылоо боюнча айтып кете турган болсок, жылыга өзгөчө кылдалдар атайын эсепке ошо өзгөчө кылдалдардын алдын алуу, алардын кесепеттерин жоюуга 100 миллион акча бекитилет. Бүгүнкү күндө ал өкмөттүн 87 буйругу менен дагы 200 миллионго толукталып, бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын өкмөттүнүн буйруктары негизинде жалпы 255 миллион 140 миң сом акча каражаты бөлүнүп берилди. Анын ичинен өзгөчө кылдалдар министрлигине жалпы 209 миллион 879 миң сом, Тышкы иштер министрлигине 769 миң сом, Саламаттык сактоо министрлигине 4 миллион 976 миң сом, Транспорт жана жол министрлигине 994 миң сом, Кыргыз Республикасынын коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетине 32 миллион сом, 32 миллион 700 миң сом, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу ветеринардык фитосанитардык инспекциясына 3 миллион 800 миң сом акча каражаты бүгүнкү күндө берилди. Андан сырткары ошо материалдык резервтер фондуна 2 миллион 739 миң сом, жогорудагы буйруктардын негизинде өзгөчө кылдалдар министрлиги жана айткандай эле 209 миллион сом, миллион 879 миң сом толук каржыланды. Бүгүнкү күндө коронавирус инфекциясына каршы күрөшүүгө каралган акча каражаттын 151 миң сому сарпталды. Расчеттук эсепте бүгүнкү күндө 58 миллион 844 миң сом турат. Колдолгон акча каражаттарынан тамак ашка камсыздоо боюнча 34 миллион 306 миң сом, дары дармектерге, антисептиктерге, дозатор, беткап жана колгаптарды сатып алууга 8 миллион 736 миң сом, күйүүчү жана майлоочу майларды алууга 13 миллион 375 миң сом, жана биздеги обсервация, госпитализацияга аларды камсыздоо, кроваттар менен, шейшептер менен ошолорду идиш аяктарды камсыздоого 26 миллион 846 миң сом берилди. Жеке коргоочу каражаттарга 4 миллион 415 миң сом. Ошондой эле бүгүнкү күндө жанакы жогоруда айтылган Семетей госпитализация пунктуна бүгүнкү күндө 44 миллион сом сарпталды. Бүгүнкү күндө ошо расчеттук эсепте 58 миллион 844 миң сом акча каражаты турат. Алар болсо бүгүнкү күндө өзгөчө кылдалдар министрлиги ошого арналган иш чаралардын камсыздамакчы. Андан сырткары өзгөчө кылдалдар министрлиги ошо байма-бай гуманитардык жарыламдарды чет мамлекетке жеткизүү же болбосо ошолорду кабыл алуу боюнча иштерди жүргүзүп келет. Атап өтө турган болсок, Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан бөлүнгөн 6139 килограмм болгон медициналык каражаттарды Кытай Эл Республикасына жеткизилди. Өкмөттүн тапшырмасынын негизинде 10 майда Өзбекстан Республикасына 1000 тонна цемент, 100 тонна күрүч, 10 тонна өсүмдүк майын Өзбекстан Республикасына жеткизилип берилди. Тажикстан Республикасындагы Тоолу Бадахшан Республикасынын Мургап жана Ляхш райондорундагы биздин жашаган кыргыз этникалык кыргыздарга арналган ошондой дагы иш чаралар жүргүзүлдү. Анын негизинде 200 тонна буудай уну, 400 дана одеял, 550 жанакы гигиеналык каражаттар жеткизилип берди. Андан сырткары Афганистан Ислам Республикасында чоң жана кичине Памбирде жашап жаткан этникалык кыргыздарга 25 тонна биринчи сорттогу буудай уну,
1000 дана одеяло, 200 дана тазалык каражаттары жана 25 тонна өсүмдүк майы, 10 тонна күрүч бүгүнкү күндө жеткизилди. Ошондон сырткары эле бүгүнкү күндө башка чет мамлекеттерден бизге келип аткан ошо гуманитардык жардамдарды, ошолорду кабыл алуу, аларды сактоо, жерлерге жеткизүү иш-чараларын жүргүзөт. Мисалы ала турган болсок, Өзбекстандан 2 этап менен келген гуманитардык жардамда ошо 2000 тонна бүгүнкү күндө буудай унун өзгөчө кылдалдар министрлиги ошо сактоочу медициналык каражаттар менен биргеликте кабыл алып, ошону жерлерине жеткизүү иш-чаралары жүргүзүлдү. Андан сырткары ошо аярлуу катмарларга дагы жеткизүү боюнча иш жүргүзүлдү. Жалпы жолу менен 8198 тонна буудай уну, андан сырткары 314 тонна кумшекер бүгүнкү күндө ошо региондорубузга жеткирилип, ошо биздин райондук деңгээлдеги, областтык деңгээлдеги ошо жердеги администрация башчыларына тапшырып берилди. Эми бул болсо ошо коронавирус алкагындагы кылынып жаткан иштер жана өзүңүздөргө белгилүү болгондой жылдын башынан бери эле ошо республиканын аймагында байма-бай башка дагы табигый дагы өзгөчө кылдалдар болуп турду. Мына айта турган болсок, жана Баткен областындагы селдер, Жалал Абад областына селдер, Нарын шаарында болуп өттү. Ошолорду дагы өзгөчө кылдалдар министрлиги тез баягы чечкен аракеттердин негизинде ошолордун кесепеттерин жоюу иш-чараларын байма-бай алып барды десек болот. Андан сырткары ошо бүгүнкү күндө ошо пандемияга каршы карабастан дагы бизде ошо болуп аткан жерлердеги курулуш иштери дагы бүгүнкү күндө иштер токтогон жок. Бүгүнкү күндө ошолордун баары тең өз убагында алып барылып атат десек болот. Анткени аларды эгерде карабаганда дагы элибиз пандемиядан сырткары баягы табигый кырсыктардан да жабыркашы мүмкүн. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө ушу алдын алуу иш-чаралары боюнча чоң тендерлик иш-чаралардан 41 объект бүгүнкү ушул жылга каралган болсо, ошонун 37синде бүгүнкү күндө иштер бүткөрүлдү, иштер жүрүп, 24-ü бүгүнкү күндө тапшырып берилди. Жалпы жону менен бүгүнкү күндө 2552 кожолук бүгүнкү күндө корголуп калдык десек болот. Андан сырткары транспорт каттамдары менен камсыз болуп, бүгүнкү күндө 1001 гектар айыл чарба аянттары корголду. Андан сырткары биз өзүбүздө бар атайын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу иш-чараларынын алкагында өзгөчө кылдалдар министрлиги жылына 312 ошондой болгон объектилерди планга киргизген боло турган болсок, бүгүнкү күндө ошонун 211-инде иштер аткарылып, бүгүнкү күндө 4588 кожолук корголуп, 2416 гектар чарба үлүш жерлери, 10 мектеп, 6 бала бакча, 5 ФАП жана ошондой эле башка дагы социалдык курулмалар бүгүнкү күндө өзгөчө кылдалдардан корголду деп айта турган болсок, жаңылышпайбыз. Бизде болду. Здравствуйте, уважаемые телезрители, уважаемые пользователи социальных сетей, интернетов, источники. Я хотел бы остановиться на тех мероприятиях, которые проводятся Министерством чрезвычайной ситуации, которые проделывают именно в борьбе с пандемией, в борьбе с коронавирусной инфекцией. В основном на Министерство чрезвычайной ситуации возложено определенные задачи. Я думаю, они выполняются успешно. Это, конечно, вам, телезрители, необходимо оценить. Но вот из тех я хотел бы остановиться. То есть первая задача — это именно создание обсервационных и госпитализационных пунктов и обеспечение их необходимым инвентарем. Второе — это дезинфекционная работа. Третий, конечно, это обеспечение трехразовым питанием наших пациентов, наших граждан, а также те медперсонал, который именно обеспечивает их защиту. Следующее — это, конечно, прием гуманитарной помощи или же доставка их. Если остановиться на обеспечении обеспечения обсервационных пунктов и госпитализационных пунктов, на сегодняшний день
совместными усилиями органов местного самоуправления сегодня уже подготовлено 22 247 мест. Из них госпитализационные места – это 9 599 мест. Дневные стационары 12 340 мест и ночные стационары 308. Конечно, я хотел бы остановиться именно вот госпитализационный пункт Семетей, это бывший транзитный центр Ганси. Там вот силами нашего министерства подготовлено 1302 мест, из них вот именно 600 мест на сегодняшний день используются для приема больных. Вот хотел бы подробно остановиться, то есть это там на сегодняшний день находятся кислородные концентраторы, обеспечены 252 штуки, СИПАП-аппараты 50 штук, ИВЛ аппараты 2 штуки, аппарат Боброва 22 штуки. И, конечно, там есть особенность, то, что обеспечивается жидким кислородом, который именно, по словам докторов, она как бы положительно реагирует на состояние пациентов. На сегодняшний день на месте проводят работу 173 медицинских работников, из них 62 врачи и 111 это медсестры. На сегодняшний день свободно 462, уважаемые граждане. Я хотел остановиться, что на сегодняшний день вот именно в этом пункте созданы все условия, и не стоит бояться. Там профессиональный, качественный медперсонал и современное оборудование. Тем более этот пункт также обеспечен в приоритетном порядке медицинскими препаратами. И на сегодняшний день вот на территории этого госпитализационного пункта работает 3 аптеки, из них 2 это круглосуточные, 1 дневной. И созданы все условия так и для посетителей, и так и для больных. И второе, то, что на сегодняшний день проводится дезинфекционная работа, это также проводится на основании распоряжения правительства. На сегодняшний день продезинфицировано более 10 миллионов, это внутри зданий, 45 миллионов метров квадратных, внешняя часть зданий, и 56 миллионов погонных метров, это в основном дороги, тротуары. Третья наша основная задача – это обеспечение горячим питанием трехразовым. На сегодняшний день 29 186 наших граждан было обеспечено 676 844 порциями горячего питания, которое на это было потрачено 34 миллиона 306 тысяч 400 сомов. То есть это посчитать где-то от 50 до 100 сомов в зависимости от регионов, стоимость одной порции пищи. Кроме этого, горячим питанием обеспечиваются наши медперсоналы, 3909 медперсоналов, сотрудники Министерства внутренних дел 310 и МЧС 331 человек. По финансам на сегодняшний день всего, согласно распоряжению правительства, выделено 255 миллионов 140 тысяч 300 сомов. Из них МЧС 209 миллионов 879 тысяч, Министерство иностранных дел 769 тысяч 400, Минздрав 4 миллиона 976 тысяч, Министерство транспорта и дорог 994 тысячи,
Госкомитет по делам обороны 32 миллиона 700 тысяч, ветеринарная и фитосанитарная инспекция 3 миллиона 80 тысяч, и государственный материальный фонд государственного материального резерва 2 миллиона 739 тысяч. И в итоге вот то, что я сказал, 209 миллионов на сегодняшний день профинансировано. Уважаемые коллеги, уважаемые, могу сказать, граждане, на сегодняшний день вот, Министерство чрезвычайной ситуации, кроме пандемии, вот, в республике каждым один за одним другим происходят и катаклизмы, проходят чрезвычайные ситуации природного характера, это которые именно в Баткенской области было, в Джалалабаде, в Нарынской области, и в этом также проводится работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На основе этого у нас по двум программам, это по капитальному строительству 41, если объект было включено в план программу, на сегодняшний день работы велись на 37, то есть несмотря на пандемию, Министерство чрезвычайной ситуации проводит свою работу, и в результате чего вот у нас проводится соответствующая работа, чтобы обезопасить наших граждан от этих природных катаклизмов. И, конечно, вот именно по гуманитарной помощи основная задача нашего министерства – это доставка в другие государства, как, например, Китайскую Народную Республику. Вот на основании этого более 6 тонн медицинских изделий было доставлено. Кроме этого, в Узбекистан было доставлено 1000 тонн цемента, 100 тонн риса и растительного масла. Такая же помощь была оказана и Республике Таджикистан, 200 тонн муки. Кроме этого, нашим этническим кыргызам, которые проживают на Большом и Малом Памире, также была оказана именно доставки 25 тысяч тонн муки, растительного масла, средств, гигиенические средства. Я думаю, эта помощь, конечно, оказала соответствующее содействие. Поэтому Министерство чрезвычайной ситуации проводит все мероприятия и, конечно, обязуется выполнять все поставленные задачи на достойно, вот, на высоком уровне. Спасибо. Спасибо. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба о проводимой работе по недопущению распространения коронавирусной инфекции в условиях пандемии. Министерством чрезвычайных ситуаций вас проинформировал статс-секретарь Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики Мамбетов Азамат Муратович. А прямой эфир брифинга вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, АТО-24, Пирамида, 5 канал, через областные медиацентры, Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, а также на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, на YouTube-канале ЛТР и в Фейсбуке на страницах Кыргыз Өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР и Биринчи радио. Спасибо за внимание.